Ош облысы боюнча ушул акыркы 15 жылда 15.084 баягы мыйзамсыз курулган турак жай бар болчу. 2020 жылы мен бийликке келгенде баарын трансформациядан өткөрүп берип, салып алып жашап аткандардын жерлеринде. Анан кийин документтерди бергиле дегенбиз. Силер болгону бүгүнкү күнгө чейин 16 эле документти берипсиңер. Мамлекеттик документтер. А калганынан неге бербей атасыңар? Неге мынча аябай жай иштеп атасыңар? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, чындыгында бизде ушундай мыйзам бузуулар боюнча 16.196 кишиде болгон. 15.084 болчу. Мындан 2 жыл мурун мен бийликке келгенде мына мен жазып алгам, бардыгы турат мына 15.084 Ош облусу боюнча болчу. Буга чейин тегереги ичи болчу. Азыр 16га эмнеге көбөйүп кетти ал 16.000ге? Буга чейин Кара Суу районунда биз 16 кишиге кызыл китебени бердик. Мына эртең күнү Караман районунда 20 киши, ошондой эле Өзгөн районунда 20 кишиге берилет. Кудай буюрса кийинки жылы 1-кварталга чейин биз толук аткарабыз деген убаданы беребиз койчу. Бергиле. Бирок анан мына азыр эмне үчүн сурап атам? 15.084 болчу. 15.084. Азыр сиздин өзүңүздөн 16.000 деп чыгып кетип атат. Бул жерде коррупция болуп кетип аткан жокпу? Мисалы, баягы үй салынбаган биз кандай жерлерди трансформация кылып бергенбиз? Үйүн салып алып жашап аткан гана жерлерди. 15 жылдан бери документин ала албай жүргөн жерлерди. А үй салынбай пустой болуп жаткан жерлерди биз трансформация кылгыла деген эмеспиз. Ошон үчүн жана 16 болуп көбөйүп кеткендин текшергиле. Акылбек Үсөнбекович, вицелер кимге тиешелүү бул машина текшерип көргүлө, балким үй салынбай турган пустой жерди дагы бербей туруп трансформация өткөрүп ошентип үй атпасын да. А үй салынбаган жерлерди биз трансформацияга өткөрбөйбүз. Эгер ошондой моменттер болсо, давайте жоопкерчиликке тарткандай бололу. Ансыз деле биздин жер жетишпейт. Ошон үчүн биз жерлерди андан көрөкчө трансформациядан өткөн жерлерге биз бийик этаж үйлөрдү, кабат-кабат үйлөрдү куралы деп атабыз. Жерди экономдоо максатында. Анан азыр 15.084 болчу 2 жыл мурун, азыр 16га чыгып кетиптир сиздин 1000 киши. Бул оңой эмес жер да. 1000 кишиге жер тараткандан көрөкчө ошол жерге бийик этаж үйлөрдү салып койсок, бир 10% эле ээлейт ошол жердин. Калганын элге беребиз. Садыр Нуркожоевич айтып кетчү нерсе бул жерде бизге тосоолук болуп аткан эми. Жана Маданият министрлигинен археологиялык заключениялар керек экен. Ушулар боюнча, андан кийин жанагы геология боюнча кен байлыктар барбы, ошолордон заключение болуш үчүн ошол бизге бир аз тосоолук болуп атат да. Ушуларды ушул жергиликтүү өздөрүнүн өкүлчүлүктөрү бар. Ошолор берсе мисалга бизге жеңил болмок. Себеби бул жактан биз Маданият министрлигине жазып, археолог сөз түрдө барып ошол жерлерди карап, анан заключение берип атат да. Ушуга эгерде Акылбек Үсөнбеков сиз дагы көзөмөлгө алып туруп, ошол жерде өздөрүнүн жергиликтүү өкүлчүлүктөрү бар да, мисалы, туурабы? Ошо Маданият министрлиги бар, геология кызматкерлери бар ошол жерде. Берсе тез кетет эле ошол маселечи. Тиешелүү вицелер каникулдан кийин сразу контролго алгыла. Ош областына барып, 15.084 эмне үчүн 16.000ге кетип калды, ушун жагын карагыла. Трансформацияга чыгарып бербешибиз керек, пустой жаткан жерлерди. Биз өзүбүз продукция менен камсыз кыла албайбыз, импорттоп атабыз. Мисалы, бир эле буудайды алганда биз 60% импорттойбуз. Бир эле буудайды алганда. А жерибиз жетпей атат. Ошон үчүн карагыла бул байчы. Отуруңуз. Чоң Алай районунун мамлекеттик администрация башчысы, акими онлайн байланыштабы? Микрофонун берип койгула. Чоң Алай районунда өнөр жай тармагында өндүрүлгөн продукциялардын көлөмү абдан түшүп кетиптир да. 45%га төмөндөп кеткен. Эмне себептен мындай көрсөткүч болуп атат? Не себептен төмөндөп кетти? Микрофонун. Саламатсыздар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Чоң Алай районунда өндүрүштүн негизги көрсөткүчү болгон бул күнгө чейин Кайди компаниясы иштеп келген. Ошол Кайди компаниясы 2 жылдан бери баягы ишмердүүлүгүн баягы чалгындуу иштеринде дагы начар болгондуктан, концентраттын көлөмү процент аз чыгып аткандыктан бүгүнкү күндө ошол өндүрүштү тартып атат, ылдыйга түшүрүп атат. Андан тышкары концентратты булар бүгүнкү күндө экспортко чыгара албай, бүгүнкү күндө кармалып туруп атат. Бирок Кайди компаниясынан башкасынын бардыгын өндүрүштөн бүгүнкү күндө биз чыгардык. Негизги себеп урматтуу Садыр Нуркожоевич ушул болуп атат да.
То есть концентраттар чыкпай калып, ошондон ылдыйлап кетти деп атасызбы? Туура. Түшүнүктүү. Акылбек Сөнбекович көңүл буруп карап койгула. Так, Жумгал райондук мамлекеттик администрация башчысынын микрофонун берип койгула. Жергиликтүү бюджет боюнча эмне үчүн сиз толук аткара албай атасыз? Бюджет толбой жатат экен, 97% эле чыгып калыптыр. Жергиликтүү бюджет. Эмне салыкчылар жокпу? Айыл өкмөт иштебей атабы силерде? Не болуп атат? Не, байланыш болбой атабы? Микрофон иштебей атабы? Акылбек Сөнбекович анда аппарат жазып алгыла дагы, такташып, тактап койгула. Анан мага кат жүзүндө бересиз. Садыр Нурбожоевич, бул атам. Угулду. Айта бериңиз. Садыр Нурбожоевич, жергиликтүү бюджет 11 ай менен 97% болгон, бүгүнкү күнгө 106% болду. Жылдын жыйынтыгы менен 110%га чыгабыз. Жакшы, түшүнүктүү. Аракет кылыңыз. Аракет кылыңыз, иштегиле. Түндүр иштегиле. Рахмат. Кийинки суроо жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине суроо. Урматтуу Кутманова. Өлкөбүздө 55 көмүр кендери бар. Жалпы суммардык запастары 5,5 миллиард тоннаны түзөт да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин көмүрдү отун ресурсу катары эле колдонуп келатабыз да. Башка дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдө бензин чыгарат, андан жана башка ушундай бир материалдарды алат да. Ушул боюнча бир сиздердин милдетиңиздер да бир өкмөткө бир сунуштарды киргиздиңерби, долбоорлорду бердиңерби? Урматтуу Садыр Нурбожоевич, ушул маселе боюнча бизде чоң раздел бар. Ошо көмүрдү иштетип, биринчиден биз проекттерди ошо эл аралык фонддорго ошо переработка боюнча и кабинет министров менен жана иштегенге обогащение угля деп ошону жасатып киргизип атабыз. Эмдиги жылкы кара кече боюнча и жана золошлаковый отвалы деп коет, ошонун переработкасына азыркы күндө биз берген жасаган масштабированный проект боюнча утверждение болду да, ошол проект $150 миллион. Канча проект бердиңер? Биз азыр ошо киргизип аткан кара кечеге обогащение андан ары брикетирование деп ошого 2 участок жасайлы деп атабыз. И переработка техногенных отвалов деп дагы 3 проект бар. Ошонун жалпы көлөмү $150 миллион. Проекттиңер аягына чыктыбы? Бердиңерби сунуш бир проект? Биз аны өзүбүздүн тиги линиябыз менен утверждение кылып туруп, сизге отдельно кабинетке 23 жылы январда киргизебиз. Анткени бизге уже подтверждение берилди, бекитилди. Бул эмеси жана реализация боюнча. А 23 жылга уже планга киргиздик. 23 жылы ушул проекттин үстүнөн иштедик да. Динара айым, сиз экөөбүздүн иштеп атканыбызга 2 жыл болду. 2 жылдан ашып кетти, уже 2,5 жыл болоюн деп калды. Анан шуну кылып атабыз, анан мындай планыбыз бар, анан тигиндей дебей, мына деп туруп сунушту киргизишиңиз керек. Эми келе жаткан жарым жылдыкта сурайбыз. Сизге жарым жыл убакыт, январдан биринчи кварталда июнга чейин болот. Беребиз. Биринчи кварталда берсеңер андан бешбетер жакшы. Иштеңиздер аны. Так, саламаттык сактоо министрлигине сурап, биз жыл сайын расмий түрдө $150 миллион ашык каражатка биз дары-дармекти чет өлкөлөрдөн импорттоп келет экенбиз да. Основном Швейцариядан, Германия, Индия, Кытай, Грузия өлкөлөрүнөн кирет экен. Ушул боюнча сиздин кандай пландарыңыздар бар келечекте? Эми сиз жакында эле министр болуп келдиңиз, бирок мен мурдакы министрлерге да 2 жылдан бери айтып келатам. Өзүбүздө фармацевтикалык каражаттарды чыгара турган завод, фабрикаларды ачкыла, мүмкүнчүлүк түзүп бергиле деп. Мага жеткен маалыматтар боюнча тескерисинче бут тозуп, аштырбай, ушу мына аэропорт жакта бирөө бар экен, ошолорду аштырбай бут тозуп аткан моменттер бар экен. Буга кандай жооп бересиз? Урматтуу Садыр Нурбожоевич, бул маселе боюнча биз Акылбек Сөнбекович менен биргеликте активдүү иш алып барып жатабыз. Бизге келген инвесторлор менен сүйлөшүп, биз жанагы кыргыз индустрия менен биргеликте
ошол дары дармек заводун куруу боюнча биз ал мына Токмак жактагы жерди дагы барып көрүп келдик. Бул биз тараптан саламаттык сактоо министрлиги тарабынан эч кандай мындай тоскоолдук жок. Биз кайра ошол завод куруу боюнча бүгүнкү күндө активдүү ошол инвесторлор менен иштөөнү улантып жатабыз. Андан тышкары биз жанагы саламаттык сактоо министрлигинин өзүнүн карамагында кыргыз фармация боюнча дагы мамлекеттик ишкана түзүү боюнча дагы бир топ иштерди жылдырып министрлер кабинетине киргизгенбиз. Азыр анын жыйынтыгын күтүп турабыз. Эгер ошолор ишке ашып кетсе, биздин өлкөдө арзан баада коопсуз элибизге керектүү дары дармектер боюнча камсыз кылуу ишке ашып калат. Көзөмөлгө алыңыз бул боюнча завод фабрикаларды салгандай болсун, фармацевтикалык заводдорду салгандай болсун. Жарайт. Анан азыр дагы деле маган келген информациялар боюнча мен сизде коюп атканда айткам 4-5 компания монополизация кылып алыптыр, монополия кылып. Дары-дармектер ташып келүү боюнча ошолорду жок кылып бардыгына бирдей шарттарды түзүп бергиз дегенбиз. Ошону ишке аша элексизде азыр. Дагы деле ошол монополия кылып алгандар отурат да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул боюнча ошол жанагы ошол дары-дармектер департаментинин өзүндө иштеген кызматкерлер боюнча да ийгиликтөө иштери жүргүзүлүп атат. Фарм компаниялар менен алардын байланышы жокпу, бул боюнча дагы карап атабыз. Ал боюнча сизге ошондой келаткан жылда маалыматты толук беребиз. Караңыз, бардыгына бирдей шарт түзүп бериш керек. Ошол көп компаниялар ташса, монополия жок болсо, дары-дармектерди арзан болот да, элге жардам болот. Жарайт. Дагы бир суроо сизге. Республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын бая салуу боюнча биз 27 миллион долларлык бир проекти жүрүп атат да. Бул андан сырткары Бишкек шаарынын медициналык тез жардам мамлекеттик балдар ооруканасын реконструкциялоо боюнча 30 миллиондук долбоорлорубуз бар болчу. Качан ишке ашат ушул? Садыр Нуркожоевич, бул боюнча бул жана республикалык клиникалык жугуштоорлор боюнча сиз айткандай 27 миллион бул кредит долларлык проект. 2021 жылдын 31 декабрында бул министрлер кабинетинин тарабынан чечим менен жактырылган. Андан кийин бул проект токтоп калган экен. Инвесторлор ноябрь айынын ортосунда мага келишти. Бүгүнкү күндө активдүү иш жүрүп атат. Биз жогорку кеңештин эл аралык коргонуу, коопсуздук жана миграция комитетинен, социалдык саясат комитетинен, бюджет, экономика жана фискалдык саясат комитеттерине кароого киргиздик. Андан кийин да бир нече комитеттерге киргенден кийин биз бул иш активдүү жүрүп атат жугуштоорлор боюнча. Ал эми 3-чү балдар ооруканасы боюнча бүгүнкү күндө жумуштар жүрүп жатат. Ошону менен бирге эле бизде Германия өнүктүрүү банкы тарабынан дагы перинаталдык борбор коргогучка каршы ооруканалардын курулуштары бүттү. Ош жана Таластыкы эми башталат. Болжол менен ушул эки долбоорду качан ишке киргизесиз, ошону айтыңызчы. Сиздин болжол менен. Биз жогорку кеңештен да сураналы, тез өткөрүп. Эми боюнча жогорку кеңештен ошол комитеттерден өткөрүп берсе эле биз кайра министрлер кабинетине киргизебиз, анан ратификациядан өткөрсөк эле болот. Жогорку кеңештен Акылбек Үсөнбекович контролго алып койсоңуздар, өкмөт мүчөлөрү, кабинет министрлеринин мүчөлүгү көзөмөлгө алгылачы, ким? Эдил мырза. Сиз көзөмөлгө алыңыз, тез арада өткөрүп, эмдиги жылы ишке киргизгендей болсун. Дагы бир маселе, Бишкек шаарынын перинаталдык борбору долбоору ушул 2023 жылы ишке киргизе аласызбы ушуну? Жарандарды кабыл алып баштайбы? Ооба, жарандарды кабыл алып баштайт. Азыркы күндө жанагы тышкы байланыштарды Текемаш компаниясы ремонтун жүргүзүп бүтөйүн деп калды. 23 жылы биз январь айында ишке киргизебиз. Январь айында киргизесиңер? Январь айында киргизебиз. Уже кабыл ала баштайсыздар? Кабыл ала баштайбыз. Жакшы экен, аракет кылыңыздар анда.